Мээримдүү жана боорукер жараткан аты менен ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кымбаттуу коноктор. Баарыңыздарды бүгүнкү Москва шаарындагы Рамадан чатыры аттуу ушул иш-чарага саамалыкка кош келиңиздер. Биз бул иш-чараны уюштуруудагы максатыбыз албетте биринчи кезекте пайгамбарыбыз алейхиссаламдын бир жакшы айткан сөзү бар. Менин бир сүннөтүмдү жандандырган, тирилткен адамга Кудай Таалам 100 шейиттин соогун берет деген. Башка бир хадисинде бир адам орозо кармаган башка бир адамды сыйлап, ошонун орозосун сыйлап, өзүн сыйлап, ошол кишиге ооз ачырган болсо, орозо кармаган киши канча соопко ээ болсо, ооз ачырган киши дагы ошончо соопко ээ болот деген. Бул биринчи максатыбыз. Бул экинчиси ушул Москва шаарындагы биздин мекендештерибиз, биздин элчилик, биздин диаспоралар, коомдук уюмдар, жаштар, студенттер, аксакалдар, айтор деги эле Москва шаарында жүргөн баардык биз мекендештердин башын бириктирип, аларды ынтымакка чакырып, ушул жерде жүз көрүшүп, ооз ачып, сүйлөшүп, маектешип, баарлашып, бир өзүбүздүн маданиятыбызды бул жердеги башка улуттарга көрсөтүп, чагылдырып, элибиздин бир дагы таанылышына көмөк кошобуз деген ниет менен ушул программаны уюштуруп атабыз. Кудай Таалам баарыңыздардын үстүңүздөгү Рамазан айыңызды куттуу кылсын. Ушул айдын урматына Кудай Таалам баарыбыздын күнөөбүздү кечирип, жасап аткан иштерибизге орошон соопторду берсин. Биз дуа кылабыз, жараткандан тилейбиз. Кудай Таалам ушул ыйык айларда биздин дуаларды кабыл кылып, биздин мамлекетибиз, биздин элибиз өнүккөн, ар тараптуу өнүккөн, маданияты, илим билими, экономикасы, технологиясы өнүккөн алдыңкы мамлекеттерден болуусун ушул күндөрдө биз Кудай Тааладан чын дилден дуа кылып сурап тилеп кетебиз. Бардык элиме, журтума аманчылык, ынтымак, ырашкерлик, ыйман, ынсап, берекет эс каалап кетем. Бүгүнкү биздин иш-чарабызга кош келипсиздер. Урматтуу кыргыз калкым, мына бүгүн көптөн күткөн улуу Рамазан айындагы ооз ачар кечесин өткөрүп атабыз. Жалпы Кыргызстандын атынан деги эле ушул өкүлчүлүктө окуп таалим алып жана таалим берип жүргөн жалпы жамааттын атынан ушул кече өтүп атат. Эң жакшы деңгээлде өткөрөлү деген жакшы ниет менен конокторду күтүп турабыз. Ушул кечеге келген ар бир инсанга Кудай Таала келген кадамдарына ыраазы болуп жакшылыктарды жазган болсун жана ушул кечеден кийин, ушул ооз ачардан кийин аябай бир жакшы пайда алып, жашоосуна дагы мындан ары ошол азыкты туура пайдалана билүүнү ар бирибизге насип эткен болсун. Деги эле жалпы кыргыз элин, кыргыз калкын улуу Рамазан айы менен жалпы эле жер жүзүндөгү мусулман жамаатын улуу Рамазан айы менен куттуктайбыз. Кудай Таала тутуп аткан орозоңорду кабыл кылсын, кылган жакшы тилек, баталарды кабыл кылсын. Урматтуу мусулман туугандар, бүгүнкү кечени өткөргөн ушул Москвадагы муфтияттын өкүлчүлүгүндөгү окуган балдарга, кыздарга жана ошондой эле четектеген бардык агайларга терең ыраазычылык, Аллах Таалам бардыгыңыздардан ыраазы болсун. Ошондой эле жалпы мекендешибизди ушул орозо айы менен куттуктаймын. Ушул ай бардыгыбызга чын ден соолук, иштерибизге ийгилик, ар бир үлөгө бактылуулукту насип кылсын. Аллах Таала жалпыбызды туткан орозолорубузду кабыл кылсын. Сегодня прошел прекрасный вечер среди мусульман, среди правоверных, который был организован Духовным управлением мусульман Москвы и Кыргызстана. Во-первых, огромное спасибо, которые пригласили студентов на этот прекрасный вечер. Все прошло в такой дружественной, прекрасной атмосфере, где нас угостили угощениями, где были сказаны хорошие и добрые слова, намерения. Спасибо огромное организаторам. Желаю вам всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира над головой и исполнения всех желаний. Пусть всегда будет достаток и благие намерения. Урматтуу мусулман туугандар, биз бүгүн 4-июнь күнү 2018-жыл Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Москва шаарындагы өкүлчүлүгүнүн жалпы жамааты Москва шаарында окуп эмгектенип жаткан жалпы мекендештерибизге ооз ачуудабыз. Аллахым баарыңыздардын туткан орозоңуздарды кабыл кылган болсун. Окулган Кураныңыздарды, окуган ибадаттарыңыздарды Аллах Таала кабыл кылган болсун. Орозо туткан адамдын эки эң сүйүнүчтүү учуру бар дейт. Анын эң биринчиси ооз ачкан учур болсо, экинчиси Аллах Таалага жолуккан учур дейт. Аллахым баарыбызды эки дүйнө бактылуу кылсын. Амин. Уважаемые братья, уважаемые кыргызстанцы, жители Киргизии, жители
Кыргызстана в Москве, в России, всех, кто сегодня, уважая, приехал в шатер Рамадана, в День Кыргызстана. От всей души поздравляю с месяцем Рамадан. Сегодняшнего дня последние 10 дней остались. Последние 10 дней, как мы знаем, это спасение от адского огня.